Коопсуздук биринчи орунда. Быйылкы айт намазы Ош шаарында борбордук аянтта эмес, мечиттерде окулду. Ала Тоо 24 каналдын аймактагы кабарчысы Миргүл Бокошованын айтымында мечитке жакынкы жолдор жабылды. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматы айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турду. Айта кетсек, шаардын казысы болуп жакында эле Абибилла Кадырбердиев бекитилген. Билбей кетирген ката кемчиликтери болсо берген. Айт деген сөз сөздүктөгү мааниси майрам. Бул күндө мусулмандар майрамдоо менен, шаттык менен, салтанат менен өткөрүсүн, жакын адамдарын, айрыкча ата энесин, бир туугандарын барып зыярат кылсын, аларга белек бешкек берсин. Жалпы мусулман эли бир ай бою орозо тутуп, аруланып, тазаланып, ниет кылып келишти. Мына ушул кылган дуба тилектерибизди, ниеттерибизди Кудайым кабыл кылсын. Жакшы кийимдер кийип, балдар менен айт намазга келдик. Маанай жакшы, Кудай буйрса. 30 күн орозо кармап, таравихтерди окуп, сүйүнүп турабыз. Нарында айт намазы буга чейин Турдакын Усубалиев атындагы борбордук аянтта окулса, бул жолу Азирети Алы мечитинде окулду. Дуанда борбордук мечиттен тышкары шаардын жана райондордун мечиттеринде дагы айт намазы окулду. Ассаламу алейкум, айтыңыздар марек болсун. Нарын облусу ушу өнүгүү багытка жолуна түшүп, өнүккөн областтардын катарына да кирип, алдыга жүрө берелик. Мусулманчылыкта 30 күндүк орозобуз кабыл болсун, дуа тилектерибиз, кылган ибадаттарыбыз, окуган намаздарыбыз да Аллах кабыл кылсын, тынччылык, токчулукта болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Ал эми Кыргызстандын жүрөгү болгон Баткен облусунун мечиттери майрамдык намазга келгендерге жыш толду. Намазга облус башчысы баштаган бир топ жетекчилер катышып, дуан элин куттукташты. Намаздын соңунда өлкөнүн өнүгүүсүн, улуттардын ынтымагынын бекемделишин жана тынчтык, биримдик тиленди. Ошондой эле чек аранын тынчтыгын тилеп, бата кылышты деп билдирди аймактык кабарчы Максат Акылбеков. Баткен жерибизде тынчтык болсун. Кудайым ушул бар тынчтыкты жер жүзүдөгү момун мусулмандарга, ошол эле мезгилде кыргыз элиге, кыргыз мамлекетине насип кылган. Таласта дагы айт намазы борбордук мечитте окулуп, облус шаар жетекчилиги куттуктоо айтышты. Ошондой эле облустук казыяттын өкүлдөрү орозо айт боюнча баян курду. Айылдардагы мечиттерде дагы айт намазы окулду. Андан кийин ар бир үйдө боорсок жашалып, үймө-үй кыдырып, айтташып, бири-бирине жакшы кабыл тилектерди арнашты. Кудай Таалам куттуу кылсын. Бул нерсенин аркасында да жакшылык бар деп билебиз. Кудай Таалам жакшылыктарды берсин. Ошо туткан орозоңуздар кабыл болсун. Орозонун ичинде бардык кылган жакшы амалларыңыздарды Кудай Таалам кабыл кылсын. Жалал Абад облусунда жайгашкан бардык 373 мечитте орозо айт намазы окулду. Жалал Абад шаарындагы борбордук мечитте облус жетекчилиги жана казыят өкүлдөрү миңдеген шаар тургундары жана коноктор менен бирге намаз окушту. Келгендер жалпы мусулмандардын ыйык орозо айт майрам менен куттуктап, өлкөгө жана элге тынчтык, бейпил жашоо каалашты. Албетте быйылкы жылы айт намазын окушту. Алла Таалам бизди мечиттерде насип кылды. Бизде облусубузда 890 мечитибиз бар. Ал эми Ысык-Көл облусунун борбору Караколдо айт намазы 5 чоң мечитте окулганын аймактык кабарчы Айнура Достукбекова билдирет. Айтымында майрамдык ибадатка 10 миңге жакын киши катышкан. Президенттин өкүлү баштаган бир катар жетекчилер куттуктоо сүйлөп, кечиримдүүлүк, кайрымдуулукка үндөгөн сөздөр айтылган. Арыздашкандар ушул күнү элдешет экен. Жана ошондой эле бардык мусулмандардын үйлөрүнө кирип, бата дуа тилектерди кылып, өткөндөрүбүзгө албетте биз Куран окуп бата дуа тилек кылабыз. Айта кетсек, бир айлык орозодон кийин битир садака берилет. Битир садака берүү бай кедейини карабай ар бир мусулманга милдет. Аны айт намазга чейин берүү сунушталат. Ал эми кечигип калса, битир садака эмес, жөн эле садака катары эсептелерин дин алымдары белгилешет. Сайфуддин Мурзаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.